Самат, балам, ойнап бүттүңбү? Ооба. Балам, баары жакшы элеби? Самат, балам, кирсем болобу? Самат. Бул эмне, Самат? Жол. Жол? Мен да жардам берейинби анда? Кой отур. Мына. Анда жолду чоңойтобуз. Апа, бул жака автобус тартып бериңиз үчүн. Кел, чоң автобус тартып берем сага. Самат, а эмнеге самолет эмес автобус тарттык? Эркин досум келет да. Эркин досум келет да? Демек, баары эркин үчүн экен да. Ооба, сөзсүз келет. Анда могул терезеге эркинди тарталы, терезеден карап атат досуң. Мен да тартам. Тартасыңбы? Анда кел муяка тарталы. Эркиндин көздөрү. Осу. Бети. Осун, кызыл болот осу, Ой, чачы. Кел, муяктарга гүлдөрдү тартабыз, Самат, күн тарталыбы? Күн тартып берейинби? 8, 9, Нур. Бүгүн Эркин досум апасына кетип калды. Аны жоктоп сагынасыңбы? Аябай сагынам. Апа, бул автобус менен кайра келет да ал? Албетте келет. Качан келет? Алар бат эле келет. Биз жана эрте келген турналарды окуп бүткөндө ошондо келип калышат. Ура, Эркин келет. Жинайбыз. О, кандайсыңар, Самат балам? Атаң келди. Ата! Оу! Жаным. Келгиле. Кана? Эмне кылып атасыңар? Эмне кылып аттык эле экөөбүз? Сүрөт тартып атабыз. Кана ал сүрөтүңөр? Кана? Кана? Көрсөтчү, Самат. Аябай сонун болгон турбайбы, Самат? Азамат. Мен да көптөн бери сүрөт тарта эле келем. Анда силер сүрөт тартып тургула, Мен калган жумуштарымды бүтүрөйүн. Кана балдарым, мен силерге азыр бир жомок айтып берейин. Макулбу? Муну мен кичинекей кезимде силердин чоң атаңар менин атам айтып берген. Азыр болсо бул жомокту мен силерге айтып берем. Болуп турасыңарбы? Ооба. Илгери бир өткөн заманда бир Нурбек деген баланын столунда момундай бир карандаш жашаптыр. Көрдүңөрбү карандашты? Бир күнү Нурбек уктап жатканда чычкан столго чыгып келип, карандашты тиштеп алып, үйүнө алып кетет.
Анан карандаш кое бер мени дейт. Карандаш ачууланат. Мени кармап алып эмне кыласың дейт. Мен жыгаштан жазалганмын да дейт. Мени жегенге болбойт дейт. Ал чычкан болсо мынтип айтат. А мен сени жейм. Мен сени кемирем. Анан? Менин тиштерим кычышып жатат. Ошондуктан мен дайыма бир нерсени кемирип турушум керек дейт. Чычкан карандашты болсо катуу момундай деп тиштеп алат. Ой, деди карандаш. Анда мага акыркы жолу сүрөт тартканга руксат бер деди. Андан кийин мени менен эмне кылсаң ошо кыла бер деди. Таптым дейт. Чычкан, бул колбаса турбайбы дейт. Анан чычкан айтат. Болду, токточу, менин тиштерим кычышып атат. Бол, мен сени эртерээк кемирем дейт. Анан карандаш айтат. Бир аз чыдай тур дейт. Анан буларды тарткандан кийин чычкан кыйкырып жиберет. Аме, бул деген мышык турбайбы дейт. Болду, токтот, тартпа дейт. Ошондо карандаш мышыктын муруттарын момундай кылып тартып коет. Анан чычкан айтат, бул деген мышык турбайбы дейт. Чычкан коркконунан өзүнүн үйүнө кире качат. Ошондон бери чычкан өзүнүн үйүнөн чыкпай калган экен. Ал эми Нурбектин карандашы болсо жыргап жашап өмүр сүрүп калыптыр. Бирок момундай болуп кичирейип калган экен. Жактыбы? Ооба, жакшы экен. Жакшы бекен? Ой, азаматтар. Эме эмне кылабыз? Эс алыш керек. Эс алыш керек, Эс алардын алдында эмне кылабыз? Бирибизди өбүшүбүз керек. Бири-бирибизди өбүшүбүз керек, кана? Мен биринчи. Мен экинчи. Сонун жомок экен, Азык алабыз. Ал бир окурмандын иши дегенде башка жолдорун ойлоп көрдүңөр ушу жеткирүүнүн. Балдар жатыштыбы? Ооба, жатышты. Бүгүн Саматтын көңүлү жок. Эч бир сүйлөбөй жүрдү. Эмнеге? Анан сүрөт таткандан кийин билдим. Ал досу чоң апасыныкына кетип атканына капаланып атыптыр. Билбейм, биз бүгүн сүрөт тартып ойнодук. Көңүлдүү болду. Кимибизге көбүрөөк жакты билбейм, бирок жакшы эле болду. Рас жакшы болгон турбайбы?